Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүнкү тема кыргыз-казак чегарасындагы соңку кырдаал. Студиябыздын коноктору депутаттар Айнур Алтыбаева жана Улан Примов. Кош келдиңиздер. Биринчи суроом, Жогорку Кеңеш кечээ кыргыз-казак чегарасындагы кырдаал боюнча маселени жабык эшик артында укту. Өкмөт өкүлдөрүнөн канааттандырарлык жооп ала алдыңыздарбы? Кече күнү мен ойлойм, биз пленардык жыйында жабык эшикте бир абдан азыр орчундуу маселени карадык. Мен ойлойм, өкмөт тарабынан толук маалыматты алдык. Анан тышкары сиз айткан өкмөттүн токтому боюнча 30 ноябрда токтому боюнча бир топ чараларды алар бүгүн бизге айтты. Мен ойлойм, алда ушул ишкерлерге, анан кийин жабыркаган ишкерлерге дагы көптөгөн иш чаралар бар экен. Биринчи иретте мен так айтып кете турган нерсе, ушул жабыркаган ишкерлерге кошумча жеңилдеткен кредиттер, алардын болгон ушул акыбалда потеряны толугу менен возмещение болот деп ушул өкмөттүн токтому боюнча мен жактырдым. Мен ойлойм, бул туура чаралар. Дагы бир топ ушул өкмөттүн биринчи вице-премьери бизге ушул маалымат берди. Мен ойлойм, өкмөт колдон келе турган нерселерди бүт жасап атышат. Бирок эми ал жанагы зыяндардын ордун жабуу, ишкерлерге убактылуу жардам берүү, булар мына убактылуу эле иш чаралар. Ал эми мына кыргыз-казак чегарасындагы ушундай тоскоолдуктарды, жанагындай байланыштын үзгүлтүккө учурап калганын, экономикалык карым-катыштын моминтип кризистик абалга келип калганын ушул кырдаалдан кантип чыгабыз? Ошол жолун көрсөтө алдыбы? Өкмөттө барбы экен ошондой пландар? Жогоруда биринчи сурооңузга да кыскача токтоло кетсем, чындыгында мына 10 октябрдан бери казак тараптан бир тараптуу биздин өткөрмө пункттарда же болбосо чегара постторунда ушундай бир кыйынчылыктарга дуушар болуп атат. Биздин ишкерлер, дыйкандар как раз ушул күзүндөсү өзүнүн түшүмүн жыйнап, ушул яэптин алкагында жаңыдан ушул өзүнүн түшүмдөрүн алып, ушундай бир прибыль көрө турган маалы ушундай бир дуушарлар, кыйынчылыктарга дуушар болуп атат да. Ошол эле учурда өкмөт ошол тараптан биздин дыйкандарга, биздин ишкерлерге, ошол жерде жабыр тартып аткан айдоочуларга бир топ аракеттер, иш көрсөтүп атканын, ошондой эле тиешелүү токтомдордун кабыл алып атканын көрсөттү. Анан кийин эми албетте бул кырдаалдан кандай чыгышыбыз керек? Ал боюнча дагы өкмөт менен Жогорку Кеңеш кечээ күнү аябай кенен талкууладык. Ал жерде жабык эшик артында албетте бул маселени эртедир кечтир сөзсүз түрдө чечилиш керек. Бир гана ушул дипломатиялык жол менен, сүйлөшүү жолдору менен, ошону менен катар эле биз ушул уюмдун алкагында гана соода ишин же болбосо өзүнүн экономикабызды байланыштырып иш жүргүзбөстөн башка альтернативдүү жолдорду дагы издешке мындайча айтканда убакыт көрсөтүп атат. Ошол эле Кытай, ошол эле Өзбекстан сыяктуу башка өлкөлөр менен дагы алака түзүп, өзүбүздүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүбүздү, өзүбүздүн өндүргөн продукциябызды, өзүбүздүн ишкерлерди, өзүбүздүн дыйкандарды ошол альтернативдүү жолдор менен дагы колдоого аракет кылышыбыз керек деген убакыт көрсөтүп турат. Мына ушундай абалдан кимдер зыян тартып атат азыркы учурда? Өкмөттүн маалыматы, сиздерге берген маалыматы кандай болду? Сиздердин мисалы ошол чегарадагы абалдан депутат катары дагы кабар алып атасыздарбы? Кыргыз ишкерлери көп зыян тартып атабы, казак ишкерлериби, ким? Ал жерде эми биздин Кыргызстаныбыздын ишкерлери, Казакстан тараптары дагы айрым Казакстан тараптан дагы жарандары бар экен. Үчүнчү мамлекеттерде да бир башка мамлекеттердин жарандары да ушул учурда баягы КамАЗдардын ээлери, андан кийин ушул ишкерлер, бир топ ар тараптан ишкерлер бар. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде эми
коллегам туура айтып кетти. Бир ушул учурдагы жабыркаган ишкерлерден тышкары ушул кечээ ушу пленардык жыйында көп кандай альтернативдүү варианттар бар ушул жагдайды ушул маселе боюнча чечкен. Ошон үчүн мен ойлойм, кечээ пленардык жыйында биз ушул өкмөт тарабынан, анын жогорку кеңештин депутаттары бир топ жакшы сунуштар берилди. Мен ойлойм, ушул чогуу биргелешип чечкенге азыр аракет болуп жатат. Сиздер мисалы кызыктыңыздарбы? Ушул азыркы кырдаал эгер сүйлөшүүлөр дагы 1 айга, 2 айга, 3 айга созулуп кете турган болсо, Кыргызстандагы жанагы баалардын көтөрүлүп кетпеш үчүн, ошол эле күйүүчү майларга, унга жана башка керектүү азык-түлүккө баалар көтөрүлүп кетпеш үчүн өкмөттүн бир кандайдыр бир алдын ала пландары бар, чаралары бар деп ошого кызыктыңыздарбы? Сөзсүз бул да суроолор берилди. Чындыгында баягы продовольственная безопасность, баягы Казакстандан чындыгында көптөгөн ар кандай товарларды алабыз, продукцияны алабыз. Ушул маселе боюнча өкмөттөн биз алар эч кандай бир кепилдик беришти. Азыркы учурда бүт ушул товарлардын жетиштиги мындай бир острый дефицит болбойт деп бизге мындай убадасын беришти. Евразия экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр арасында эми ошондой эле багыл өкмөттөрдүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдө бул термин кандайдыр бир ошол эки өлкөнүн ортосундагы бир биримдикке кирген эки өлкөнүн ортосундагы жанагы эрежелерди тактоо аракети, эрежелерди чыңоо аракети катары баалап атышат. Ал эми айрым эксперттер болсо Кыргызстанды мындай бир экономикалык блокада абалында калышы мүмкүн деген дагы мындай мүнөздөмөлөрдү да берип атышат да. Бул ушундай коркунуч барбы? Кыргызстан чынында эле азыркы учурда экономикалык блокадада калуу коркунучу барбы? Мен ойлойт элем андай коркунуч жок экономикалык блокада калуу боюнча. Себеби дегенде Кыргызстан өзүнө тиешелүү бардык шарттарды ЕАЭБтин алкагында болобу, бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун алкагында болобу өзүнө тагылган милдеттерди так аткарып келе жатат. Башка маселе ушул ЕАЭБтин алкагында Кыргызстандын укуктары сакталбай аткандыгында. Себеби дегенде бул ЕАЭБтин алкагында бардык мамлекеттер, ошону шериктештик мамлекеттер өзүнүн кубаттуулугуна экономикалык же чоңдугуна карабастан бардыгынын укугу, бардыгынын шарты бирдей. Бирок тилекке каршы Кыргызстанга бүгүнкү күнү ошол бирдей мамиле болбой аткандыгы чындыгында өкүндүрөт. Ошого байланыштуу кечээ күнү өкмөт дагы өздөрүнүн иш аракетинде айтышты. Ошол жакта биздин ЕАЭБтин 2 министри бар, 2 өкүлдөрү. Аларды консультацияга чакыртып, бул жерде ошондой эле бүткүл соода уюмуна биздин нааразычылык же болбосо баягы претензиябызды жөнөтүшүп болгон күч аракетин көрүп атышат. Демек, биз ойлойбуз, бул Кудайым буйруса жакын арада чечиле турган маселе деп. Эч кандай бир Кыргызстанга байланыштуу бир экономикалык блокада дегенден биз алыспыз. Айрыкча ушул талаш талкуу башталгандан бери жана контрабандалык товарлар жөнүндө Кытайдан өткөн контрабандалык товарлар кайсыл өлкөдөн канча көбүрөөк өтөт, анан кийин ушул жалпы биримдикке кандай зыян алып келет деген дагы маселе чыгып кетпедиби? Мына Кыргызстандын ушул жанагы бажы кызматынын жетекчилеринен сурадыңыздарбы, ошол контрабанда маселеси бул кандай деп? Себеби дегенде бул Россияда дагы контрабанда бар, Казакстанда дагы бар, Кыргызстанда дагы бар деп айтылып атат. Бирок Кыргызстанда ошол көлөм көбүрөөк деп жана казак тарап айтып жиберди да. Ушул маселеге мына Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчилеринин жообу кандай болду? Азыр кичине кошумча кылып койсом, Улан мырзанын сөзүнө, ошо ЕАЭБтин алкагында сот структуралар бар, сот бар. Аларга дагы кайрылыш керек деп депутаттар сунуш беришти. Мен ойлойм, ушул баягы чыгымдарды комиссия түзүлгөн, ушул кандай чыгымдар болгону мындай так документтер менен да, кандай бир эмелер менен так ушул документтерди тактап, алар да ушу биз ЕАЭБтин сотуна кайрылаганга да сунуш бердик. Бул биринчиден. Экинчиден сиздин сурооңузга жооп берейин. Бул контрабанда маселеси дагы эми ойлойм бир ушул талкууда
бир негизги маселе болду. Анткени чындыгында казак тарап ушул өздөрүн берген статистика маалымат боюнча чындыгында бир Кыргызстан бир контрабанда өлкөгө айланып кеткен деп ушундай бир маалымат бергенде биз биринчи иретте ушул бажы кызматынын жетекчисине бул маалыматты сөзсүз баягы так маалымат менен өзүңүз чыгып, да, өкмөт же өздөрү бир опровержение бериш керек деп сунуштадык. Сөзсүз так маалымат. Анткени чындыгында контрабанда бүт мамлекеттерде бар. Любой мамлекетте бар, бирок ошон кеп мамлекет кандай ага мындай противодействие кылган кеп ошондо, ошон үчүн мен ойлойм, бул бажы бажы кызматынын жетекчиги сөзсүз ушул так маалымат боюнча бул так маалыматты бериш керек, бул опровержение бериши зарыл деп эсептейм. Бирок чын эле ошол контрабанда маселеси Кыргызстанда болуп, ошону оңдош керек, анан кийин ошо Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдү ынандырыш керек деген дагы сунуштар айтылдыбы? Туура, сөзсүз. Анткени биз бул маселени көп жолу көтөргөнбүз, бюджет комитетинин алкагында, пленардык жыйында. Бирок чындын айтайлык, Кытай тарап менен биздин методика эсептегени, ушул товар кандай келгени, методикабыз ар кандай. Ошого мен ойлойм, бул көп жылдан бери бул маселе көтөрүлүп, биз айтып атабыз, сөзсүз методикасын мындай бир дублирующий дагы алардын кандай эсептегени, биз дагы ошол методиканы иштеп чыгыш керекпиз. Ошон үчүн мен ойлойм, бул бүгүн дагы бул маселелер көтөрүлдү, сөзсүз. Мен ойлойм, ошо бажы кызматында так статистика, так учет болушу зарыл, и баягы биздин кошуна мамлекеттердин келген товарынын мындай идентификация болуш керек. Казак-кыргыз чек арасындагы абалдан Кыргызстан эми кандай сабак алыш керек деп ойлойсуз? Мына жакында эле президент айтпадыбы? Бул Евразия экономикалык биримдигинен күткөндөй бир натыйжа чыккан жок дегендей пикир айтты да. Бул эмнени билдирет? Кыргызстан мындан ары Евразия экономикалык биримдигиндеги ролу кандай болот? Жана мындан ары кандай экономикалык стратегияны же пландарды тандап алыш керек? Эми чындыгында бул биздин мамлекетибиз үчүн чоң сабак болду. Себеби дегенде биздин мамлекет мындан ары ар дайым кандай кайсыл биримдикти иш жүргүзбөсүн, кайсыл биримдиктин алкагында параллелдүү түрдө альтернативдүү жолдор менен иш жүргүзүүбүз зарыл экенин мына убакыт көрсөтүп турат. Бул эмнени билдирет? Биз ушул экономикалык алакабызды бир гана ушул уюмдун алкагында эмес, жогоруда мен айткандай ушул кошумча альтернативдүү башка жолдорду дагы издешибиз керек. Ошол эле президент айтып өттү, могул темир жол маселесин тездетүү боюнча. Эгерде темир жол маселеси чечиле турган болсо, биздин чындыгында мүмкүнчүлүктөрүбүз ага бетер күчөйт. Ошол эле Тихий океанга чекти, Индийский океанга чекти чыкканга шарт түзүлөт. Могул Кытайдын бир башынан баштап бул жагы Иранга чекти, могул темир жол аркылуу бир топ чоң экономикалык бир мүмкүнчүлүктөргө ээ болот элек да. Ошон үчүн мен ойлоймун, бул биздин мамлекетибиз үчүн мындан аркы өнүгүү жолуна бир чоң түрткү болду. Себеби дегенде ушундай кырдаалдардан биздин мамлекетибиз жалпы эл күчөп, бир мындай күчтөнөт деген үмүттөбүз. Мына өкмөт жакында ошол жанагы жүк унаалары чек арадан бери токтоп турган ишкерлерге, ошол айдоочуларга кайрылып чыдап тургула деп, мындай аларга бир руханий жактан көмөк көрсөтүүгө аракет кылбадыбы? Эми алар кантип чыдап туруш керек? Бул маселе чечилет дегенге бир ишеним барбы? Чынында эле чечилет жакын арада дегенге, же болбосо бул маселе мындан ары дагы ошо ишкерлер, көптөгөн ишкерлерге зыян тийгизиши ыктымалбы? Азыр айрым бейөкмөт уюмдары бул союз бизге болбойт деп ушундай маселени көтөрүп атышат, чыгып кетиш керек деп айтып атышат. Бирок мен ойлойм, бул маселе чечилет.
Бул жаңы биз үчүн жаңы союз. Мына 2015 жылдан бери мындай реалдуу иштеп калдык. Эми бир кандайдыр сыноодон бул союздагы бир кандайдыр бир бул келишим дагы бир кандайдыр бир сыноодон өтүп атат. Мен ойлойм, бул сыноодагылардан сөзсүз биз мындай бир сабак алып, ошон үчүн биз ушул кандай бир мындай кадамдарды азыр өкмөт да аракет кылып атышат. Мен ойлойм, бир бул маселе чечиле турган маселе. Ошол баягы сүйлөшүү аркылуу, андан кийин азыр ушул бул келишим боюнча көптөгөн биз мыйзамдарды алганбыз. Бул мыйзамдар иштеш керек. Ошон үчүн мен мындай оптимистический прогноз берейин деп атам. Сиз оптимистсиз, маселе чечилет. Россиядагы азыр эксперттердин көбү айтып атат да, бул ушул Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мына бул азыркы абал бул жалпы Евразия экономикалык биримдигинин ыдырашына да алып келиши ыктымал. Себеби дегенде бул кайра ушул чоң уюмдун бир кайра тескери кеткени дегендей бааларды берип атат да. Чынында эле ошол Евразия экономикалык биримдиги ыдырап кетип, бул экономикалык биримдик иштебей калуу мүмкүнчүлүгү барбы, же абдан чоң иштер жасалып калды, артка жол жокпу Кыргызстан үчүн? Бул маселе каралып атканда мен ойлойм, биз биринчи ушул биздин Кыргызстаныбыздын, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн мыйзамдар иштейби, анда бул келишим иштейт, бул союз иштейт. Жок, ушундай бир мыйзамдар иштебей калат. Ар бир ушул партнер, ушул эмеге келген участник, ушул келишимдин участники ал мыйзамдарды тоготпой иштебесе, анда ыдырап кетет. Бирок мен ойлойм, бул маселелер аз күн, өкмөт аракет кылып атат. Бүгүн дагы, кече дагы бул маселе боюнча көптөгөн депутаттардын сунуштары, эксперттердин сунуштарын уктук. Мен ойлойм, бир маселе чечилет. Чындыгында бүгүн дагы мындай ушул чыдап тургула дегенге биз чыдап турайлык деп ушул көптөгөн ишкерлерге деп айтып атабыз. Алар да түшүнүгү менен алып атышат, бирок мен ойлойм, өкмөт кече да айттык, бүт аракетин ушул маселени мындай оң жагына чечиле турган кадамдарды жасап атышат. Мындан 1-1,5 жыл мурда эле аябай көп экономикалык бир кирешелерди күткөн, үмүттөрдү берген экономикалык биримдик момунтип чынында эле Кыргызстанга бир аз экономикалык жактан зыян берип атат, убактылуу болсо дагы. Ушул азыркы учурдун ишкерлердин, ошол чек арада турган атуулдардын, Кыргызстандагы экономикалык башка тармактардын зыяндары эсептелип чыгабы? Албетте, бул маселени биз өкмөткө ушул суроо менен кайрылдык. Ал боюнча өкмөттө тиешелүү токтом кабыл алгандыгын, андан кийин ошол жердеги ар бир ишкер жабыр тарткан, ар бир дыйкан боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлөрдүгүн маалымдашты бизгечи. Биз дагы ошону талап кылдык. Себеби дегенде, чынын айтыш керек, ошол чек арада турган биздин айдоочуларыбыз болобу, дыйкандарыбыз болобу, ишкерлерибиз болобу, чындыгында мындан бир топ экономикалык зыян тартты. Ошон үчүн албетте өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан ошолорду жакындан жардам берип, ошол кетирген чыгымдарын толуктап берүү жолу менен иш алып барыш керек. Өкмөт бул багытта иш алып барып атабыз деп ишендиришти. Ошол эле салыктан бошотуу, социалдык төлөмдөрдөн бошотуу, же болбосо жеңилдетилген кредиттерди берүү, же ошол эле кредиттерди пролонгация узартуу боюнча ушундай иш-чаралар жүрүп атыптыр. Мен ойлоймун, чындыгында бул акыбалдан биз баардыгыбыз биримдикте, ынтымакчылыкта түшүнүү менен кабыл алып бир чыгабыз деген ниетибиз бар. Себеби дегенде казак, кыргыз бир тууган элбиз, бул маселе чечилиш керек. Келерки жылдын ички дүң продуктусуна, мамлекеттик бюджетине, экономикасына таасири тийеби же жокпу? Бул убакыттан көз каранды. Эгерде канчалык көп убакыт кармалып ушундай акыбалда тура турган болсо, чындыгында биздин экономикабызга бир аз зыяны тиет. Бирок олуттуу бир чоң зыян келтирет дегенден алыспыз. Эми экономикалык, макроэкономикалык көрсөткүчтөргө деле чындыгында өзүнүн мына бюджетке болгон салыктан түшүүлөрдөн бир аз кыйыныраак болот, бирок мындай олуттуу бир чоң жоготууларга
алып келет деп эсептейбиз. Кыргызстан эми башка дагы багыттарды издеш керек, башка да өлкөлөр менен байланыш керек. Бирок ошол эле учурда мисалы мына Кытай менен дагы чек арадагы жанагы карым катыш бир аз солгундап бара жатканын айтып атышат. Ушул чын бекен? Ушул Кытай багытындагы Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстандын башка коңшу өлкөлөрү багытындагы экономикалык байланыш, соода саттык байланыштары тууралуу дагы өкмөттөн сурадыңыздарбы? Кытай, Кыргызстан чек арасында дагы ушул сыяктуу кырдаал бүгүнкү күнү бар. Ал жактан дагы бизге бир топ айдоочулар ошол ишкердүүлүк менен, айдоочулук менен ошол виза алып Кытайга кирип жүк ташыган айдоочулардан дагы аябай көп кайрылуулар келип түшүп атат. Биз бул боюнча дагы өкмөт менен сүйлөшүп, тиешелүү тапшырмаларды берип, ошонун аткарылышын албетте көзөмөл кылабыз. Себеби дегенде Кытай биздин жакынкы кошунабыз. Ал жактан жогоруда сиз айтып өткөндөй көптөгөн товарларды дагы күнүмдүк товарлар Кытайдан кирип турат. Бирок чындыгында бизге дагы ушул Кытай тараптан ушул визаны убагында бербей кандайдыр бир опурталдуу болушу, ошондой эле визанын баасы көтөрүлүшү боюнча аз маз чындыгында түшүнүксүз болуп жатат. Бирок биздин маалыматыбыз боюнча тышкы иштер министри Кытайдын элчиси менен, Кыргызстандагы элчиси менен жолугуп, жакынкы арада бул маселе дагы оң жагына чечилишине бизди ишендирди. Ал эми Өзбекстан, Тажикстан багытындагы мамилелер кандай болот? Албетте ал сунуштар дагы айтылды. Эгерде биз маалымат каражаттарынан көрдүк, мына ол мурдагы күнү маалымат каражаттарынан ушул Ташкент, Ош, Кашкар, Урумчи мындай маршруту, авто маршруту ачылып, биринчи Өзбекстандан товар түрүндө машиналар өзүнүн сапарын улап ушул Кытайга карап жөнөдү. Бул биз үчүн чындыгында чоң бир мындай түрткү болду. Өзбекстан ушул биз аркылуу Кытайга бүгүнкү күнү өзүнүн продукциясын же болбосо өзүнүн товарын жеткизүүгө аракет кылып атат. Биз дагы алардан калышпастан биздин жакынкы кошунабыз. Аларга караганда мүмкүнчүлүгүбүз чоңураак. Ага караганда жол тараптан болобу же дагы кандайдыр бир жагдайдан биз Кытай тарапка жакыныраакпыз. Ошон үчүн биз дагы ошол аракеттерди көргөнгө, ошону ишке ашырганга мүмкүнчүлүк бар. Мына Айнур Тойчуна, сиздер көп эле парламенттик ассамблеялардын алкагында депутаттар менен, парламенттин өкүлдөрү менен карым катышып, байланышып, сүйлөшүп жүрөсүздөр да. Ушундай учурда мына элдик дипломатия, парламенттик дипломатия деген да болуш керек да. Өкмөттүкү мисалы мына алгачкы аракеттери ишке ашпай калды. Ал эми ушул маалда депутаттар, мисалы ошол эле казак депутаттары, Орус Думасынын депутаттары тууралуу ушул абал боюнча пикир алмашып, кырдаалдан чыгуунун жолдорун талкууладыңыздарбы же ошондой аракет болдубу? Сөзсүз бул маселе боюнча биз ар кандай бир аракеттерибиз бар. Бирок бул маселе боюнча мен ойлойм, мына кечээ дагы өкмөттүн толук баягы маалыматын уктук. Мен ойлойм азыр өкмөт тарабынан жакшы эле кадамдар, аракеттер болуп жатат. Бул маселе боюнча эми казак парламенттин депутаттар менен сөзсүз биз дагы ошо жакында межпарламенттик ассамблеянын отуруму болот. Ал жерде дагы бул маселени көтөрөбүз. Бирок азыр мен ойлойм ушул өкмөт тарабынан бир топ жакшы аракеттер болуп жатат. Биз ошолорго эми баягы кечээ ушул баягы бул маалыматты окуп атканда өзүбүз сунуштарыбызды, пикирибиздерди бердик. Ошон үчүн мен ойлойм азыр өкмөт тарабынан, биздин өкмөт тарабынан бир топ эле мындай аракеттер болуп жатат. Рахмат маегиңиздерге. Ушуну менен бүгүн бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздө кыргыз-казак чек арасындагы абал жана жогорку кеңештин бул маселени жабык эшик артында карашы тууралуу кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.